Баткен районунун 3 айыл өкмөтү анклав болгону турат деп айылдык кеңештин депутаттары билдирүү жасады. Кыргыз-тажик чек арасында чуулгандуу чыр чыкты. Кыргыз тарап чукул аракеттерди жасабаса, жерибиз Тажикстанга өткөнү калды деп Супер KG порталы аркылуу Лейлек район айылдык кеңештин депутаттары бийликке кайрылуу жасады. Айылдык кеңештин депутаттары Сапарали Бөрүбаев жана Шайырбек Орозалиевдин айтымында такталбаган жерге Тажикстан тарап шагыл түшүрүп куруу иштерин баштаган. Баткен районунун 3 айыл өкмөтү анклав болгону турат. Себеби биздин тарыхый жерибизге тажик тарап шагыл төгүп куруу объектилерин баштады. Чукул аракеттерди көрбөсөк абалыбыз оор дейт Катыраң айылдык кеңешинин депутаты Сапарали Бөрүбаев. Жактоочу, Сапар Исаковдун абалы жакшы эмес. Абактагы мурдагы премьер-министр Сапар Исаковдун абалы жакшы эмес. Бул тууралуу бүгүн 15 сентябрда Супер KG порталына анын жактоочусу Замир Жоошев билдирди. Ага кыр арка омурткасындагы тамырларда кан айлануунун бузулушу деген диагноз коюлган. Бул оорудан сакайыш үчүн кыймылдабай жатыш керек. Соттук отурумду жылдыруу боюнча кайрылабыз. Жок дегенде соттук отурум бир жума болбой турса туура болмок, дейт Жоошев. Окуянын чоо жайы. Былтыр 26 январда Бишкек жылуулук электр борборунда өндүрүштүк кырсык болуп шаардагы үйлөргө берилген жылуулук 7 күнгө төмөндөгөн. Кытайдан алган 386 миллион доллар менен жаңылаган ЖЭПке карата сын пикирлер күчөгөн. Бул факт боюнча кылмыш иши козголуп, тергөөнүн жүрүшүндө бир топ жооптуу кызматкерлер кармалган. Кийин КСДП бул боюнча билдирүү таратып, өндүрүштүк кырсык Бишкек жылуулук электр борборунун жаңыланган бөлүгүндө эмес, эски бөлүгүнөн чыкканын белгилеген. 1961 жылы пайдаланууга берилген ЖЭПти реконструкциялоо шаарды кыйроодон аман алып калды. Мына ошол кыйроонун алдын алгандар бүгүн камакта отурушат деп жазылган. Андан кийин жогорку кеңеш жылуулук электр борборундагы аварияга байланыштуу өкмөт 2017-2018 жылдардагы күз-кыш мезгилдерге даярдыгын жетишээрлик эмес деп таап, күнөөлөрдү жоопко тартуу боюнча токтомду караган. Бишкек жылуулук электр борборун жаңылоодо коррупция беренеси менен айыпталып жаткандар мурунку премьер-министрлер Жантөрө Сатыбалдиев, Сапар Исаков, депутат Осмонбек Артыкбаев, Улуттук энерго холдингдин мурунку директору Айбек Калиев, электр станциялары ишканасынын мурунку жетекчиси Салайдин Авазов, электр станциялары ишканасынын башчысынын мурдагы орун басары Жолдошбек Назаров, жылуулук электр борборун модернизациялоо башкаруу боюнча топтун мурдагы аткаруучу директору Темирлан Бримкулов жана мурдагы каржы министри Ольга Лаврова. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин кичүү уулу бүгүн 15 сентябрда Бишкек шаарында Ак эл бирси сактайбыз аталышындагы эл аралык кайрымдуулук жарым марафонуна катышты. Аталган марафондо спортчулар жана шаар тургундары Манас көчөсү менен Ала Той антына чейин чуркап өтүштү. Аталган иш-чарага катышкан кичкентай Атамбаев өзүн жаман сезип чуркаганын токтоткон. Кадыр Атамбаев жергиликтүү журналисттердин бирине чуркап бара жатканда өзүн жаман сезгендигин жана буга чейин бир дагы жолу чуркап көрбөгөндүгүн айткан. Маалыматтарга таянсак, байге фонду 4,5 миллион сомду түзгөн. Түшкөн каражаттын 50% Ак эл бирси сактоо боюнча глобалдык фондго жана аларча жаратылыш паркына жумшалат.